бар экен неме даны жумшак болот го, даны жумшак болууну эмне кылат да, могу сабагыч ышканда эле эгиде эле тырк акыркы жылдары Актала районунда техникалык өсүмдүктөрдү сафлоор, жүгөрү аянттарын кеңейтүү аракетинде болуп атат. 3 жыл мурун эксперимент катары районго 3 гектар сафлоор өсүмдүгүн айдасак, быйыл уже 60 гектарга кеңейди. Анан эми биз азыр Кара Бүргөн айылындагы Адилет мырзанын чарбасында турабыз. 3 гектар жер биринчи жолу айдап атат. Жакшы чыгыптыр. Анан бул өсүмдүк сууну көп талап кылбайт экен. Муну таштак, кайрак жерге айдаса болот экен. Мунун майын сыгып адамдар колдонсо, жымыгын малга жем катары берсе болот экен. Андан сырткары мунун саманы дагы тоютка жарайт экен. Аябай мыкты болот экен бул өсүмдүк. Анан биздин шартка ушул сафлоор өсүмдүгүн кеңейтип айдаганга туура келет экен. Эң негизгиси биздин Акталанын шартында. Себеби бизде уже суу маселеси аябай орчундуу болуп эсептелет. Анан жеке ишкерибиз ушу Союздан алган эски аппарат менен майын сыгып элдерге сатып атат. Жана ушу сафлоор майын өстүргөн дыйкандарга майын сыгып берип атат услугасына. Анан маселе ошол жаңы чоң оборудование алуу максаты болуп турат. Бул боюнча биз райондук өнүгүү фондунан жеке ишкердин документин макулдук берип, баарын кабыл алып бергенбиз. Бирок банкка барганда ошол залог маселеси туулуп, жана ошол жеке ишкердин туруктуу иштеген жумушу жоктугунан ошо банктан барып каражат бөлүү маселеси туруп калды. Сафлоор иштетүү идеясы биринчи жанагы ар бир айылга ушундай өз ар бир жерге продукция өндүрүү, кандай бир максатта бир өкмөт тарабынан сафлоор келип өндүргүлө деген бир эме маалымат келип түшкөндө, ошол өндүрө башташты айыл өкмөттөрү. Ар бир айыл өкмөт өздөрүнүн 1 гектардан, 2 гектардан, 10 гектардан айдай башташты да. Анан айдап өндүрүп алып келишип, ошондон эле күзүндө эмне кылаарын билбей калышты. Булар же малга беришти, же өздөрү май сыгышты, билбей калды. Анан биз түрүп туруп, ушундай станок бар эле бир деди, Советтер Союзунда калган. Ушуну бир курап көрөлчү деп, анан тиги азыр Алтынбек деген бала бар, Таку деген байкебиз бар, ошол үчөөбүз кеңешип, келгиле мону курайлы. Анан май чыгып калышы мүмкүн деп, анан курап, жууп тазалап ишке киргиздик. Анан ошондон баштап ушу сафлоордон май чыга баштады да. Ошонун аркылуу эле биз уже зыгыр майга кызыга баштадык да, кыскасы. Бул тетиктер Советтер Союзунан калган тетиктер да. Ар кайсы жерден эле чогултуп, мурун ушу темирге кетип аткан жеринен алып коюп койгонбуз эми. Ошол бул жерде биз постоянно ушундай өндүрүш жанагындай, мен өзүм тегирменде иштейм да, тегирмен курап, анан ошо ар бир тетиктерге мындай баалуу болот го деп эле чогултуп өтүбүз. Ошонун себебинен чыгып калды булар. Биринчи сафлоорду тазаладык. Анан Алтынбек деген бала ушу сафлоордон май чыгат, жымык чыгат малга дегенден ушуну ишке киргизчи деп, анан киргизсек эле ошондон эле чыгып калды зыгыр май. Ишке киргиздик. Ушу станоктун сыгат экенин көрсө, анан жакшы шүгүр эми чыга баштады. Ушундан баштап эле чыгарып калдык. Бир күндө бир жакшы бир мындай куунт коюп жакшы бир иштесе, станок өзү дагы мындай бузулбай жакшы иштесе 250 литрге чейин иштеп чыгарса болот экен да. Бирок бул баягы эме сафлоорду сыгып эле берет да. Чыпкалоочу жер башка жакта да. Чыпкалоочу жер башка бир таза комнатада да. Чаң кирбейт, өзүнө таза бир комнатада турат да. Ал бияктан сыгып апарып туруп, ошол комнатага апарып чыпкалайбыз да. Анан таза, таптаза зыгыр май чыгат. Анан сөзсүз салыштырып көрөбүз да, албетте. Суюктугу даамы жок, суюктугу коюураак, тиги магазиндикине караганда коюураак болот экен. Анан сафлоордун даамы жок болот экен да, такыр мындай даамсыз эле жакшы да, мындай эчтеке болбойт. Биз өзүбүз эң биринчи сыгып көргөндө борсок жасадык, күрүч басып жедик, ушундай өзүбүз биринчи жеп көрдүк да. Даже өзүбүз мындай кашык менен эле даамдап ичип да көрдүк, жакшы болот экен, андай жок. Бизде Терек айыл өкмөтү, анан Терек айылынан Байгөнчөктөн, анан өзүбүздөн бир аз келген. Бирок негизгиси Нарын областы боюнча баардык райондор, баардык айыл өкмөттөр айдаштыр да. Анан алар биринен бири угуп алып келип атат. Азыр могу турган сафлоор эме да, тиги Нарын районунан келген да.
8 тонна келген. Ушул иштетели деп турабыз азыркы учурда. Анан мунун бир себеби азыр эми көрүп тургандай бул тиягы мындай, биягы мындай деп ойлоп атса керек, тиягы кир, биягы эме деп жана бирок мен биз деген жаңы баштадык чындыгында. Анан ал ошол жылдары деген элдер мындай ошо мурдагы жылы массовый айдашып турду, айыл өкмөттөрчү 10 гектардан 5 гектардан айдашып турду. Ар ким кызыккандар айдашып турду. Анан ар ким алып келет, же бирдемесин жасайсың, дагы бирдеме болуп калат, же жетишсиз болуп калат. Анан улам бирдемелер ушинтип мындай кем каршылар көбүрөөк да, мындай айткандачы. Бирок ошого карабастан иш алып бара берсе болот экен да чындыгында. Биз мисалы үчүн 5 литрден мындай баклажкаларга 5 литрден куюп атабыз да. Ошо 5 литрди үйгө алып барганда көпкө чейин жетет да. Магазиндики болсо улам бар алып келе бересиң, ал жана суу май сыяктуу болуп кандай бир ылдам түгөнөбү билбейм да. Бул болсо майлуулуу жагынан аябай сапаттуу да чындыгында. Мамлекет тарабынан, аким тарабынан ушундай кызыктар болушту. Департамент тарабынан кызыктар болушту да. Анан алар жанагындай өнүктүрүү фонддон акча бөлөбүз, колдон келишинче дагы кеңейткиле деди. Алар макулдугун жакшы беришти, бүт баарын тең даярдашты, акчабыз таптаяр мына ал деди. Анан азыркы Элдик банкка которушкан. Алар болсо Элдик банктар өзүнүн процедураларын колдонушту, бирок ушунча көпкө созду да. 1 жылдай болуп кетти окшойт. Улам эле мына ана деп эле келатышат, мына ана деп эле келатышат. Анан кимиси кандай түшүнбөйсүң да, же банк обязательно ушундай буттособу, же акимчилик дейин десең, акимчилик берип атат алар. Качан документтер бүтсө которобуз деп атат да. А банк болсо жүрөт да дале.